Муса алейхиссалам Аллах Таала менен түздөн түз сүйлөшкөн. Бир күнү Муса алейхиссалам көчөдө бараткан эле. Алдынан бир бай киши чыгат да сурайт: "Муса, каяка баратасың?" дейт. Муса алейхиссалам Аллах Таала менен сүйлөшкөнү баратам дейт. "Андай болсо, менде Аллахтан бир өтүнүчүм бар эле. Ошону айтып койчу" дейт. Муса алейхиссалам кандай өтүнүч десе, бай айтат: "Мен күндөн күнгө бай баратам. Аллахка айтчы, менден байлыгымдын жарымын алып салсын" дейт. Муса алейхиссалам макул деп жөнөйт. Андан кийин алдынан бир кедей киши чыгат да Мусадан сурайт: "Каяка баратасың?" "Аллах менен сүйлөшкөнгө баратам" дейт. "Анда менин Аллахтан сурай турган өтүнүчүм бар эле. Айтып койчу." Муса алейхиссалам кандай өтүнүч десе, ал айтат: "Мен кедеймин. Эч нерсем жок. Үйүм жок, малым жок, эч нерсем жок менде. Аллахка айтчы, мага дагы байлык берсин, мен дагы байыйын" дейт. Муса алейхиссалам макул деп Аллахка барат. Анан Аллахка айтат: "О Аллахым, мен жолдо келе жатсам алдыман бир киши чыкты. Ал күндөн күнгө байып жатыптыр. Анын сенден суранычы бар экен. Байлыгымдын жарымын алып салсын" дейт. Андан кийинки дагы бир киши жолукту да алдыман чыкты. Ал кедей киши экен. "Эч нерсем жок" дейт. "Мага байлык берсин, мен дагы байыйын" дейт. Анда Аллах Таала айтат: "Муса биринчи жолуккан кишиге барып айтып кой, шүгүрчүлүктү токтотуп салсын. Ошондо байлыгы азайып жок болот. Экинчи жолуккан кишиге айтып кой, шүгүр кылсын. Ошондо анда бардык нерсе болот" дейт. Муса алейхиссалам биринчи кишиге барат да айтат: "Сен шүгүрчүлүктү токтотушуң керек экен. Ошондо сенин байлыгың жоголот экен" десе, бай айтат: "Мен эмнеге шүгүрдү токтотом? Менде бардык нерсе бар. Шүгүр Аллахыма" деп кыйкырса, Аллахтын кудурети менен колуна бир муштум алтын пайда болуп калат. Анан кедей кишиге барат да айтат: "Сен шүгүр кылышың керек экен" десе, кедей кыйкырып чыгат: "Мен эмнеме шүгүр кылам? Менде эч нерсе жок. Жада калса үйүм жок" десе, шамал болуп кийип турган кийимин учуруп кетет да жылаңач калат экен. Урматтуу бир туугандар, шүгүр кылганды үйрөнөлү. Бар нерсеге Аллахка шүгүр кылалы.